200 жыл. 2 кылым бою Кытайдын Кашкар аймагындагы Жулукбашы айылында жашаган кыргыздар бир гана ыйык осуятты муундан муунга өткөрүп келишти. Биздин түпкү журтубуз Кош Кыштак. Бир күнү сөзсүз туугандарыңарды издеп тапкыла. Бул жөн гана айтылган сөз эмес эле. Бул ата бабанын кандан канга өткөн мезгил суноосуна түткөн ыйык аманаты болчу. Мындан 2 кылым мурда Кокон хандыгынын убагында Жору уруусунун Коңур уулунан тараган кыргыздар бүгүнкү Өзбекстандын Андижан облусунун аймагына караштуу Жар Кыштак, Кош Кыштак, Бештал жана башка айылдар жайгашкан кенен тегиздикте туруктуу жашап турушкан. Кийинчерээк жайыттын тартыштыгынан улам алар азыркы Кара Суу районунун аймагындагы Кервен колго жайлоого барып келип жүрүшүп, акыры көпчүлүгү ошол Кервен колду биретоло мекендеп калышат. Ошолдордо Коңур уулунан чыккан Шабото баатыр кервендерди каракчылардан коргоо жана кайтаруу милдети менен өзү байырлаган Кош Кыштактан Кытай тарапка аттанып, тагдырдын буйругу менен анын урпактары ошол жакта бөлүнүп калат. Бирок алар бөтөн жерде жүрүшсө да өздөрүнүн ыйык башатын, куттуу журтун эч качан унутушкан жок. Ошол улуу аманатты өмүрүнүн башкы максатына айландырган инсандардын бири Токур Ажы болду. Тагдыр аны оор сыноолордон көп өткөрүп, Кытайдан Кыргызстанга алып келди. Үйлөнүп, бала чакалуу, үй жайлуу болду. Бирок анын жүрөгүндө өчпөй турган бир гана үмүт жашады. Ал түпкү ата журтту табуу эле. 2014 жылы Кытайдан тарыхый мекени Кыргызстанга көчүп келген. Жору уруусунун санжырасын иликтеп жүргөн Жолон Ажы да дал ушул улуу максат менен жашап жүрдү. Экөөнүн басып өткөн өмүр жолу ар башка болсо да, көкүрөктөгү тилектери, максаттары бир болчу. Ал өз тамырын табуу, өз кандаш туугандарын көрүү, ата бабалардын урпактарына таштап кеткен ыйык аманатын аткаруу эле. Мен Кытай элинде төрөлгөнмүн. Жулукбаш деген жерде. Жулукбашы Кашкар менен Жулукбаштын ортосу 30 километр жол. Ошондо төрөлүп, ошол жерде Жор уруусу бар, Бөрү уруусу бар, Тайган уруусу бар, башка уруулар бар. Ошондо төрөлүп, мына Кытайдын чек арасында кой багып жүрүп, койду туманда орустун чек арасына адашып түшүп калып, солдаттарга келип, солдаттар менен Кытайдын аскары экен деп нихому деп көрүшсөм, булар нихо дебей эле башка тилде сүйлөдү. Мен Кытайдын аскары экен деп ойлодум. Паспортту көрсөтөтү, мен паспортту көрсөттүм. Ошондон алар бетин көрсөтүп эле машинага салды. О машинеде бир нандар бар экен, нанды түшүрдү да, ошондон алып бизди алып басты. Анан ошо болгону ошол. Анан Тажикстанга алып келип, Тажикстанда срокко 3 жылга чек араны буздуң деп срок берди. Оны Мордовия СССРинде болдум. Онун чыккандан кийин, срок бүткөндөн кийин Магаданга апарды. Магадандан ошол жерде 5 жыл ошол жерде жүрдүм. О жерден жүргөндөн кийин мен арыз жазып, мен улутум кыргыз, мен элиме кайтарсаңыз деп Горбачевко арыз жазсам, Горбачевдун приказы келип турган, Кыргызстанга барса болот деп. Ошо приказ менен Кыргызстанга келдим. Кыргызстандан келгенден кийин Московский районго коюп койдум. Московский райондо 20 жыл ошол жерде турмуш көчүрдүм. О жакта Магадандан келгенден кийин 1 жылдан кийин үйлөнгөнгө туура келди. Bir окуучу бала bir кыз менен тааныша калып, кыргызмын деди. Кыргыз болсом, турмушка чык дедим. Турмушка чыкты. Ошондон bir кызды болдум. Кызды болгондон кийин мен ата-энемди барып көрсөм деп мамлекетке кайрылдым. Кайрылсам, ата-энең виза салса, сен барсаң болот деди. 3 айдан кийин келинчегим 1 жылдан төрөдү. Төргөнү 3 айлык баланы алып Кытайга бардым. Кытайга барып, Кытайдан эл журт чогулду. Чогулганда калп Токур, бу Токур калп эле Токурмун деп келди. Бу Токур эмес, өлгөн Токур кантип тирүү келди деп элдер таң калды. Ошонун
оякта 3 ай жүрдүк. 3 айдан кийин келип, Кыргызстанга келип кайра Кыргызстандын граждандыгына арыз сундум. Арыз сунсам өкмөт менин арызымды кабыл кылып, Кыргызстан паспортун берди. Ошондон бери кыргыз гражданы болуп жашап келатамын. Ошондон бери мына 6 балалы болдум. 6 баладан 4 кыз, 2 уул. Азыр балдарым 11 неберем бар. Балдарым ар ким өзү менен окуган окуп, университет окуган университет окуп жашап келатабыз. Турмушум элге караган жакшы, жаман дебейм, турмушум өтө жакшы. 2014-жылы Жулукбаштан Жолон деген иним келди. Азыр ошо Санжарада кызыгып ошону жазып жүрөт. Ой иниме айтып атамын, эй барып ошо жоор урусуну изилдеп табалы, жоор урусуга баралы деп. Жакын арада барабыз. Бул жерде жашап аткан жоор урусунан жашап аткан бир 7-8 үйлү барбыз. Бала чакалы болуп, олар кыргыздын жарандыгын алып, ар кимси өзү менен оокатын өзү кылып атат. Келип окуп кетпей Кыргызстанда калгандар бар. Олардын турмушу жакшы жүрөбүз. Жакын арада Жолон иним менен ошо Оштогу туугандар менен кездешип келели, көрүшүп келели деген ниетибиз бар. Алла буйруса ата бабабыз Шобут Батыр деген киши ошол Кошкушлак деген жерден, Анжандын Кошкушлак деген жерден ошо Кытайга кеткен экен. Биздин түп атабыз каяк деп ошо изилдейли деп жакын арада Ошко барабыз. Ошто туугандар менен жолугуп келгенге аракет кылып атабыз. Жолон иним экөөбүз. Бүгүн мына Красноярск шаарынан келген 30 алдырдык иним Амирбек келди эле. Ошону менен жоорунун уруктарын тактоо боюнча көп жылдан бери кызыгып жүргөн экен. Ошентип чогуу отурабыз. Мен болсо өзүм Элчибек уругунан болом. Жолондагы ошо Кытайдан келген жоорулардан бир жылы ошо Кытай посольствосуна таанышып калып, ошо агайын болуп жүрөбүз. Бүгүн анан өткөндө Кытайга бармак болгондон биз Амирбек экөөбүз ошо ал жактагы Кытайдагы жоору туугандарды тактай кел дегенден азыр 2-3 күн болду. Кытайда 15 күн жүрүп келип, ал жактагы жоору туугандарын тактоого аракет кылды. Анан ошону биз азыр ал жактан тактап келип, анан жоору китебинин 1-2 басылышында жазылганга толуктоо киргизип, бүгүн эртеден кечке ошол электрондук вариантын оңдоп түздөп киргизип бүттүк азыр. Мен ошо 2 жылдан бери Мамат Ибраим ага менен таанышып, жоор туугандарды таап дегенде, ана Амирбек менен таанышып, жоор туугандарды ата тегини изилдеп, Кытайдагы жоор туугандардын Кыргызстандагы туугандар менен байланышына тактайлы деген максат менен байланыш түзүлүп жүрөбүз. Биринчи китепте биздин дагы жоорлардын тизмеси киргизилген, кээ бир киргизилген тизмелердин аттары туура болбой калгандыктан бул жолу барып кайрадан тактап келиш максатында барып изилдөө жүргүзүп аны тактап келдим. Кытайдагы жоорлар негизинен Улучаттын жыгын, анан Улучаттын мына Бостандерек айылындагы Жулукбашы, Актоо ауданынын Атойнок, Гез, Көөрөк деген жерде жашашат. Мен болсом ушу Кызыл Суунун Улучат ауданынын Бостандерек айылы Жулукбашыда жашаган жоорлардан боломун. Биздин жоорлардын ушу тизмесине биринчи китепке киргизгенбиз. Толук болбой калгандыктан бул жолу барып тактап, жаапын тактап келдим. Негизинен толук болду. Атайноктогу жоорлардын толуктадык. Дагы толук болду. Көөрөк менен Кездигини азыраак топтоп калдык маалыматты. Аны дагы давамдуу изилдеп топтош керек. Жыгындагы туугандар болсо, жоор туугандардыгына аны Патарада тизмелери келет, аны тактап бергенге аракет жасаймын. Ушу Мамат Райым аке аркылуу Жолон тууган менен таанышып калдым. Кытайдын ошол Опол тоосунун түбүндө жайгашкан ошо эмне айыл эле? Жулукбашы. Жулукбашы деген айылда экен. Мурда бир 100 жыл нар жак бир жагында Ополдон бөлүнүп чыгышып, булар бир айылга чыгышкан экен да, ошо Жулукбашы деп.
Анан ошол тааныш болуп, мага бүгүн дагы Санжыра боюнча ошол бирибиз менен şu kеңес сурап бирибиз менен сүйлөшүү. Анан монтип Санжыра боюнча айтан бери 5-6 саат болду жазып отурабыз. Анан мына жолондун түпкү ал жака кеткен ошо 1800 жылдарын ар жак бир жагында кеткен ошол түпкү бабасы ошо Шабото келип эле бизден Коңур тоонан чыгып бир неме болуп атат. Мына сүйөр деп. Бул боюнча мына Турдумат экен эки китебине тең чыккан экен. Ошол жерде биз баягы Улам аке, Мемесали аке болуп эки аксакалыбыз бар. Алар 10 жылдан бери топтоп Санжыранын айылда топтоп жүргөн. А мен кийинчерээк бир 3 жыл 4 жыл катышып калдым. Анан ошол үчөөбүздүн аракети өзүнүн аркасында бул китеп чыгып өзүбүздүн Кермен колдук айжорлар деп ошо баарына элге таратып бердик. Азыр эл дагы мурда 2 ата 3 ата бая жаштар ошондой гана билип калса, азыр ошол айдегенеге чейин билип калышты. Жаштар үчүн өтө жакшы. Анан азыр Кыргызстан боюнча деле бу Кыргыз эл биримдиги деген биримдик бар экен. Ал жерде 40 ууру, ошо Кыргыздын 40 уурусу бар, ошо ынтымакта, ошо ар кандай юбилейлерде, жакшылыктарда ошо бири-бирине катташып, ошо бири-бирине сый-урмат көрсөтүшүп, ошентип жүрөт экен. Мен да аралашып жүрөм. Бул өтө жакшы жашан. Анан баары эле Санжыра жазып атат. Бүт эле өзүнүн урук топторун. Бул да жакшы нерсе. Ошо кыргыз өзү 7 атасын билиш керек, андан көп атасын билиш керек. Керек болсо ошол биз дагы ошол мамилелеш болуп мондай ошо азыр ошо жумуштарды кылып атабыз. Ошо Шабото Баатыр деп ошол Турдумат эке ошол неме көрсөтүп кеткен экен, ошо Коңур тоонан чыккан деп. Эми алар ошо изилдеп баарын бир неме кылган экен. А бизден дагы ошо колдон келген бир топ бар, ошого дал келип атат булардын. Жакшы болду да. Эбелери түпкү бабалары ошо жерге дал келип, Кудай кааласа дагы бир экинчи чыгарылышын китеп чыгарып койсо өтө жакшы. Силер дагы ошо адегенеге чейин өзүңөрдүн тээңерди билип калат элеңер. 2026 жылдын июнь айы. Көптөн күткөн ошол улуу күн акыры келди. Токур ажы, жолон ажы, 2 адам, бирок бир аманат. Алар Ошту көздөй жөнөгөндө бул кадимки сапар эмес эле. Бул 2 кылым мурда башталган тарыхтын уландысы болчу. Суусамыр Кыргыздын кең жайлоосу. Жолоочулар ушул жерде азга токтоп, кымыздан даам сызышты. Бул жөн гана эс алуу эмес. Бул тарыхый жолугушуунун алдындагы акыркы бейпилдик эле. Биз Бишкектен Ошко карап кетип атабыз. Мына Суусамыр жайлоосу. Азыр кымыз, каймак жеп алып, анан кийин кичине эртең түштүк тамак жасап, эртең тамак жеп кетип атабыз. Эми биздин максатыбыз да Кытайдагы жooрларды, Кыргызстандагы жooрларды таанышып, 200 канча жыл болуптур биздин аргамчыбыз үзүлүп, ортодо барып келиш токтоп калган экен. Ошону кайра уланталы, биздин кандай ата-бабабыз каяктан кеткен, элибизге тааныштырып коелу деп жолон экөөбүз эртең экскурсиясы болот экен, жыйналыш болуп ошондон кетип атабыз. Тууган уруктарга баардыгыңыздарга дуа салам. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз Бишкектен эртең менен чыкканбыз. Амырбектин жетекчилигинде Оштогу туугандар, Оштогу жоор туугандар менен таанышып келели деп кетип бара жатабыз. Азыр Суусамыр жайлоосуга келип калдык мына. Эртең мененге тамактанып алып, басал деп жерге келип, эс алып турдук. Эми Кудай буйруса түштөн кийин саат 5-6-ларга жетип барабыз. Аман эсен болсо көрүшүп, мындан мурун 200-300 жылдан бери үзүлүп калган жоор туугандар менен
Xitayda tuğanlar menen Kırgızstanda tuğanların ortasına ulaylı degen maksat menen, tanışal degen maksat menen ketip barıştabыз. Бүгін Құдай болса аман есен жетіп бараңа Алла Таала нәсіп қылсын. Ар бир чакырым аларды туугандарына жакындатып баратты. Ал эми жүрөктө бир гана суроо жаңырып турду. Жолугушуу кандай болот? Ош Кыргыздын байыркы калаасы. Дал ушул жерде эки кылымдык күтүү соңуна чыкты. Узак жолду басып өткөн туугандар бүгүн ата журтуна келип жетишти. Бул күндү көптөр жылдар бою күтүштү. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ana tuğanlar жақсыларбы? Qo'sh keldilar. Rahmat. Azamatlar yaxshimisiz? Кубаныч, толкундануу жана сагыныч аралашкан көз ирмемдер жүрөктү толкутпай койгон жок. Алар буга чейин эч качан жолуккан эмес. Бирок кучакташканда бөтөн адамдардай эмес, көптөн бери сагынышкан бир туугандардай сезилди. Анткени кан аралыкты билбейт. Санжыра убакытты унутпайт. Assalomu alaykum. Rahmat. tinchmi? Aynamaydi. Aman. Assalomu alaykum. Yaxshi, salomatsizlarmi? Qanday yaxshi, omonmisizlar? Ha, salomatsizlarmi tug'anlar? Amin. Amin. Salomat. Tinchlik bo'lsin har doim. Quvonchdaman. Quvonchdaman. Qanday yaxshi, salomatsizlarmi? Omonmisizlar? Qanday? Rahmat. Allah razı Quvonchi olsun. ruxtar tishmi? Rahmat. El jurt barda. Gel. Tuğanlarınızga kichine az da olsa uşul belegibиz бар эле ушуну кийгизип койгонго уруксат этиңиздер, а? Мынал ушунча бизде канча жылдан бери, канча эки кылымдан бери кеткен туугандарыбызды бизге себепкер болуп, ечитип, ушунчалык келип тааныштырып отурган Амирбек акабызга жооп койсок. Кел, кийип алайын, бисмилла. Калпакты деле бере бересиң, а? Мына бул Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi жақсылықтарға насip болсын ака. Ақсақалыбыз мына лауабызға неме қылсақ еме, аз да болса көптө көріп. Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таала бұдан кейін şu жақсылықтарда, тойларда жолуғайлы. Allah razı olsun tuğanlar. Мына şu азырақ болса да ушул белегибизди verip koyuyorsunuzlar, ha? Rahmat. Mınal akabizga bu siz dağı şuga razı olun. Allah Teala şu her daim toylarda giygenge nasip kılsın. Xudo kalasa şu жақсылықтарда budan dağı жақсысын giygenge Allah Teala nasip kılsa. Xudo kalasa. Bismillah. Sarpağınızlar kulluk olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Birinciden yaratkan Allah Teala'm özüne çeksiz maqtovlar, şükürler olsun. Sürekli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam, salavatlar olsun. Allah'ın buyruğu mene mınal kança jıl murun, bir kılım bu, iki kılım bu murun mınal bizden жоғары tuğandardan, ata-balarımızdan bölüp Kıtay yergesine barıp turip kalgan eken. Oşonu mınal bizden sancıralarımız, işçilarımız, avalarımız, şuntep taktap geleyli deyip, tuğan rükmüne tanıştıraylı deyip, bizde mına Batır akam baş bolup, uşul aksakalımız uşul, jorlardan al jetin, eng aksakalı Süyer Toğu'nun aksakalı uşul kişi. Uşul
айтып мына деп Кытайдан туғандар келе жатат екен. Санжираны китептерин чыгарган Амирбек акабызга да Алла разы болсын. Ушулар аркылуу мына туғандарыбызды уккандан бери келет дегенден бери канча сүйүнүштүлөр болду. Биз эмес, биздин балдарыбыз, үйдөгү бардыгы сүйүнүп, туган урук менен сүйүнүп, ушинтип тосуп алайлы деп ушинтип күтүп отурабыз. Кудай кааласа, алхамдулилла, шүгүр. Ушу күндөргө жеткирип ушулар менен жолукканыбызга шүгүр. Буга чейин катташпай жүрсөк, Кудай кааласа, будан кийин дагы ушуну биз ойлойбуз, мына аксакалдарыбыз өздөрүнүн милдеттерин аткарып атат. Биздин ата бабаларыбыз айтып келген экен, урук тууганыңарды тапкыла, катташкыла деп. Бизге мына келген аксакалдарыбызга эми рахмат. Батыр ака, мына ажакелерибизге дагы рахмат. Ушинтип биздер менен тааныштырып, ушулар жолуктуруп отурганына Алла разы болсун. Бу жердин эң себепкер башчысы Амирбек акам, сизге ham Алла разы болсун. Дасторкондо ар ким өзүнүн ким экенин эмес, кимдин урпагы экенин айтып таанышты. Ошол күнү 2 кылым мурда айтылган осуят аткарылды. Ата бабалардын аманаты өз ээсине жетти. Ал эми үзүлгөн туугандык байланыш кайрадан улана баштады. Мына урматтуу коноктор, биринчиден шунча жерден, шунча канча бир жүздөгөн жылдардан бери канча эңсеп келип, мына абабыз айткандай, ушинтип туугандычы бул алыста жүргөн туугандын кадырына жетет да. Мындай айтканда, ошо жүргөн кадырына жетпейт. Сиздерге Алла разы болсун. Ушунчалык балдарды мына мен ойлоймун, Кудай кааласа, бул китепте кала турган, биздин эң табыштырган Амирбек акабызга Алла разы болсун. Ушул киши санжираны жазып, колунан келишинче аракет кылды. Ар кимдер ар сөздөрдү угуп, ар кимге неме кылдырып жүрө, ушунча кылып келди. Алла разы болсун, эки дүйнө бактылыкту насип кылсын. Биринчиден, экинчиден, мына сиздерге куш келипсиздер. Менин атым ошол Кошбайдын балдары Тешебай, Акишбай, ошо Тешебайдын балдарынын атым Талай. Ушул туугандар, мен ушу туугандарым менен өтө сыймыктанам. Кудай кааласа, будан кийин дагы жакшы жактарда катташабыз деген оюм. Мен Кудай кааласа тилимен жаңылбайын, Алла насип кылса, Кудайым жеткирсе, ушул акаларымы, укаларымы ээрчитип, ошол жерге сиздерге барганга Кудай кааласа сөз беремин. Апарабыз, катташабыз, келебиз. Биз айтканды кылчу элек. Кудай кааласа, укаларым да колдойт, акаларым да колдойт, акаларым баскыла алдыга түшкүлө деп эле, Кудай кааласа ушу катташабыз. Тойлор кылсаңыздар, чакырыңыздар. Биз дагы чакырайлы. Ушул туугандарым дегенде анча эл журтка деле колуман келишинче күнү түнү кызматын кылып келем. Ушул жерде немебиз жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул түнү саат 1-де дейби, күндүзү күнү түнү чуркайбыз. Ошон үчүн мен ушулар үчүн сыймыктанам. Сиздер да ушу уккандан бери сүйүнүп атабыз. Мына Алла күбө. Ушу эсен болуңуздар. Аллахым бардыгыбызды ушу эки дүйнө бактылык насип кылсын. Ушу укаларым өнүп өссүн. Бардыгыбыз ушу тынч болайлы, аман болайлы. Куш келипсиздер. Biz Kıtay'dan gelen tuğanlarga öte kuvanıştığız. Atayı bizi izlep kuvanın toprağı altında hep bunları ardayım bizi yüreklerinde saktap kelgen eken. Biz bulu akaçayın bilgen emespes, bilip alıp aptan suyunduk, uluğu alıp. Bunlarga rahmat uşunça uzaktan tuğanlarda izlep gelgenler. Biz Süyeroğlu'dan benim atam Tacvay, Tacvay'ın atası Kalbay, Kalbay'ın atası Mehmetullah, Mehmetullah'ın atası Rahmetullah, Rahmetullah'ın atası Rahmankul, Rahmankul'un atası Süyer, Süyer'in atası Abdal, Abdal'ın atası Kongur, Kongur'un atası Koca, Koca Bey. Men bu Sancarada bu bala gezisinde atalarımız köp Kırgızstanda arman kılçı. Bunun bala sen şu anda yaşap kaldın şu urungu tapsan neyçi. Rahmat. Urun tapkanga mende возможность болған жоқ. Ata sözünü təşdəvənizə rahmat. Mana Киев деген айылда Жантөрө деген бар. Кантөрө, Жантөрө кайнаган болуп кетет. Мен ошонунга кайрылдым да. Мен ушул урум Жоруруда кен
kişiler tolkundan Öyle. Sağlık. Emi birinci Oşanın tanesi. oştoğu jor urulusunu bir uyum var aytsanız. Men şu Qitayda tuğandarım bir uşak arman kılat. Şu bizim kalıp kalmasa zaman şunday yaxşı bolup atat. Zamanda bir tuğanırık bir arlaşırsak mı bilsek biz çıkınır. Biz bilbesek mi gelecekte moğunumuz, baldarımız atabız Qitaydan geldiyse qaysı urudan geldiğini bilbey kalmasın dep men bununla kayrıldım da. Kayrılsam bu kişinin şu oş oğlasından şu uru uyumunun çoğuğa aytıp bu Qitayga barat. Ol jigit Kızılsu oğlasından soda uyumunun bir müçös bolup iштеп kalat. Ana oşol ergешип meni ата-энемдин үйгө барат. Барганда бул ата-энем жазып берип биздин моякта туугандар мындай окуп илими мындай төмөнүрөөк болгон үчүн туура эмес кебирлерине жазып берген. Ошонун ичинде мына иним бар болгон. Эми бул кишинин жумушу өкмөт иштейт де онда жакшы аралаша албай бир инилер жазып бер туура эмесирээк жазып койгон кийин китапка жазылган. Китапка чыкты. Китапка чыккандан кийин бул иним буякка көчүп чыккандан кийин мен инем айттым, инем эми биздин милдет ошо атай тегибизге барып бир аксакалдардан бир кандай болбосун паталалык алып коелу милдетпиз. Эми бул ата бабасынан калган бул бизге кылган нас немеси кийинки биздин урпактар бир ата тегини билсин. Каяктан келсең, Кытайдан келдиң деп, тамырың кайсы, сен оштун кандай жерде экенин биздин бала чагабыз билсин деп мен буяк кайрылсам бул киши Кытайга барып ушу урууларды изилдеп, буяк менен таанышып жазып келатат. Мен жор урусуну изилдеп жүргөнүмө şu 2010 жылдан бери бул жумуштарга şu киришип калганмын. 2010 жылынан бeri şu uru boyunca kızılıp ata tegini taap ata tegini taap ata tegimizin şu ulaylap şu izildep жүрүp Xitayda gezde şu izildep başlaganım 2010 жылдан başlap. Anam al gezde men jumuşta иштеп жүрүp Вакытта жетип жетпей жаңыма тоогро агабызды айткандай хан төрө şu жор урусу боюнча биздин айылга барып калат. Ал кабарды угуп мага чалгандан кийин мен айыл менен биздин мен иштеген жеримде 100 километр аралык şu сорунга барып калдым. Барып анан башаягын угуп анан шонун баштап буну жазып şu yaktaki tuğanlar menен bir ata babamızды табалы деген максат менен 2012 жылдан баштап буну тапкан. Азыр негизинен ата тегибизди тактадык. Мен өзүмдүн аты Жолон, атамдын аты Зунунбай. Зунунбайдын атасы Шерипбай, Шерипбайдын Жанебек, Жанебектин атасы Муса, Мусанын атасы Turdu, Turdu'nun atası Şabudu, Sileba kitapta, birinci kitabın 65. betinde Şabudu Batır jönünde aytılgan var. Şabudu'nun atası Kudaynazar'ın atası Süyer, Süyer'in atası Abdal, Abdal'ın atası Konurbi, Konurbi'nin atası Gojobi, Gojobi'nin atası Ayjoru. Serke Batır, Serke Batır'ın atası bana Astar, şu Ayjor degen, Ayjor'un atası Joldubay, Joldubay'ın adı gene de Jor, şu hep azırçanı şu ulap taktap bilip bizning Şaboto degen babamız şu Julukbaşı'nın bizim barganda Suurluk деген жайлоо бар. Биринчи барганда биз азыркы Жулукбашы уйгурлардын отуракташкан жери болгон. Биз şu тоого барып, тоодо жайлап аяктан өнүгүп, жетилип, күчтөнүп, акырын şu пастылдап, пастолоп келгенде şu Жулукбашы деген жерди көрүп, суусу бар, жолу Пакистан, Афганистан, Tacikistonga baskan yolmuş Kaşgar'dan şu yer bizim ailenin ortasına ötedi. Ataylap Kıtay'dan alıp gelgen Sarpay'da şu tuğanlarımla tanışsam bir kizeyim deyip alıp geldim. Bana kapat.
Rahmat tug'anlar. Mana shu Qur'onni men shu Mekkaga borganda, hajga borganda olib kelgandim. Shuni saqlab yuradidim. Bu jolda shu Asqar Batır akama berib, shu ota-bolalarning ruhini atab Qur'onni o'qib, duo qilib qo'ysin deb ala keldim. Amin, amin. Daim shunday tuğançıl bolup, birisi intimaq bolup, baldarda tanıştırıp, yaxşı qatboda bolup, yürüyüşke tilekleşme. Her daim işine roğunan gelsin, başkanlar men tış bolgula, ömürlü bolgula, Jaşoda baxtlı qarlıq versin. Amin. Başka var adam Mustafa. Sizler televizyondan ko'rganingizda bu dag'i partiyaning bu qirg'izlarga bo'lgan endi yaxshiligida qo'llab nima qilgan shu hozirchanda qirg'izlarni shunda o'sib kelishadi. Shu mana yaqinda bizni mana bu yoqdagi So'rinboydagi bizning tug'anlar bo'ladi prezident. Al ishlab yotgan kezde bizni Xi Jinping rais o'zi ataylab ilk anasını aytıp manasını roluna bu yoqda bu dag'i shu iki mamlakatning do'stligi, iki mamlakatning do'stligi, barib kelish qarim-qatnashlar hozir yaxshi bo'lib ketib turibdi. Rahmat, Nante shuncha boshlab kelgan uchun Amirbek akamizga Allah razı olsun. Ömrünüzge, rızkınızga bereket versin. Baldarınız imanlı olsun. Şu tuğanlar bilen tinç bulaylı, Kuda kalasa bizim eşik her daim açık. Bu jorular bu cidden öte köp. Kuda kalasa bulardan bir suyur tavuğunun bir çekesiyle balda bizim Kudağa şükür. Bu jorular bir çekesi. Bir bizden ayttım o demek ki bizim baldar özümüz geletat degende kança kuvanıp oturduk. Rahmat hem kalgansak tamakka qarаңыздар hem. Şunçalık kelgenlerge bizim tuğanlarım suyunuştu. Men özüm de suyunup turam. Üy bilöz men 2 günden beri de gelatat. Hanım ayaldaram nimetdi. Biz barsak bolboydu. Silerge turup turlar keyin köçürtdi. Hazır biz özüzçe joğulguşup süйлöşüp tanış olaylar. Dep geldik. Buna gelgenlerge min Allah'a şükür ardayım şunday Aktaşsırgın üstünde Jakşılık günlerde şimdi jolguşup jürölerdi. Densoluktu Allah bersin, ömrünüz asılarınız açık olsun, zamanınız olsun. Aksakallarımız, jaş baldarımız bardығы şu ömürlü rızkılı olsun tuğanlar. Bundan keyin şu jalan jadıragan dasturxon üstünde jakşılıkta oturup jüröylük. Şunu Allah'ım buyurup nasip etsin. Tuğanlar, hoş gelipsiler. Her daim densolukta bolgula. Jakşılık günlerde, toylarda jürgüle. Şu tuğanlarımız var eken de biz dağı suyunup silerdi kütüp attık her daim. Silerge rahmat uşunça izlep tağap kelgene tuğan uruptu. Biz abdan kuvanıştağız sileri. Şu adam mesela densolukta olup şu tuğan uruktadan bu adam şu katlaşıp jüröyle. Hoş gelipsizler. Biz daha şu geçen 2 günden beri hop ayvay suyunduk şu tuğanlarımız var eken şu izdek. Gelgenizlerge Allah'a şükür. Ardayım sizlerge densoluk. İşleringizge iyilik. Bana çakkanlar verin şu men bolуңуздар. Эми ел катары биз дагы мен аттым бакыт, батырдын баласы болом. Эми мен айтайын деген сөздүн баардыгы айтылды. Хош келипсиздер биринчиден. Денсаулыгыңыздарды берсин. Үй бүлөлүк бакыттабай кылабыз ушу. Туугандар менен ар дайым катташып жүрө берели. Жакшы күндөрдө, тойлордо ар дайым ушу Акташ турганын үстүнө чогуу чай ичип отуруп жүрө берели. Катнаш болсун ар дайым. Биз дагы абдан кубанычтабыз силер менен жолугушуп турганыбызга. Ар дайым ушу тойлордо, жакшылыктарда катнашып жүрө берели. Tinç bolgula daima uşunday jakşılıklarda oynap gülüp jüröylü bardybız. Toylarga çıkırışaylı, katlaşaylı, jakşılık jamanda uşu çakırışıp turaylı.
bala çakalardı tanıştırayla biri-birimizlermen. Siler jak, biz jak kılıp, uşunda kılıp, yaxşılıklarda oynap gülüp jüreyle, tınç boğula. Başыңardan bagdölet ketpesin, başkanın qargışı jetpesin, tınç bolğula daima yaxşılıklar. Бул күнү жол Карадөбө менен Кумарык айылдарын көздөй бурулду. Алгач туугандар Карадөбөдөгү туугандарынын мазарына зыярат кылып, алардын арбагына Куран багышташты. Андан соң айылдагы Мамасалы Тешебаев атындагы орто мектептин аянтына баш багышып, улуу ата мекендик согушта курман болгондордун элесине арналып ачылган эстеликтин алдында таазим кылып Куран окушту. Бул айылда кервен колдон көчүп келген Жору уруусунун Коңур тобунан тараган көптөгөн урпактар жашап келет. Андан ары алар Жоош айыл аймагына караштуу Кумарык айылында жашаган жакын тууганы Хамитбек Аксакалдын үйүнө жол тартышты. Daima kayda жүрсеңіз дағы аман болғыла, бала чақаңызбен daima бірге болғыла. Туған ұрықты іздеген адам жақсы жол болады. Daima el arasında kadır var, suyulmat, niyeti var жүргілі, daima tırtık болсын. Her bir üy büyüde жақсы ойын мүлкі, той тамашалар көп болсын. Nereli çevreli болғыla, Şulardan günün görüp, жақсы pata vergen ata enelerden bolğula bayım. Өзүбүздүн жогору туугандарыбыз келип, Сүйөр атабыздан таркаган 5-6 аталарыбыздан биз билбей эткенибиз көбүн. Ошо атабыздын артынан келип ушунча туугандарыбыз келип отурат. Сиздерге да рахмат. Ушу туугандарыбыз дайыма биргеликте бир болсун. Туугандар бири-бири менен катнашып болсун. Ушу дайыма Туғандарыбыз үшін біздің ешегелік ачык. Қош келіпсіздер. Туғандарыбыз дайыма тынч болсын. Кыргызстандын калпагы, бирок Бишкектен алып келди. Анабы неме Кытайдан келген туғандарыңыздан эгер барсаңар туғандар сыйлаган экен. Жолдан айтканда биз эмди канча киши барлыгын биз билген жокпуз бул жерде. Анча мынча туура эмес болуп калса. Двоюродной болсо да көрдүңүзбү? Сиздер немеңизде бар. Ой төркүн барганда ошо жор туғандар жакты деп кийип коюңуздар. Ана Хамит. Hurmatlı tuğanlarım, Süntal kirgenizler üçün sizlerge çok rahmat. Bergen suyunuzlar üçün de çok rahmat. Yüzlüğünlermen, el yurtunlarmen, tuğan urunlarmen. Aman bolğular, daima aldığa koyğun maktatına düdün açıp, el arasına kadır var, suyunmat niyeti ol. Daima ömür sürdürür olsun. Sizlerge çok rahmat. Arbaytı açasına da açılar var ekan, ukalar var ekan dep. Rahmat sevgi, önümüzgüle, Aksakallı oğula, daima Allah olsun. Şu oynap ödülüyor musunuz? Tuğanlar. Allah'a emanet. Olsun. Tuğanlar bizi izleyip gelgen tuğanlara çok rahmat. Senin içinden intimaktan öyle, gençlikten öyle, hiç kaçanı orvaydı kalacak ha. El tutmayın, tutmayın. Oynap ödülüyor. En çok rakam.
Bu yıl 3 yıl olup kaldı kaçkanına. Kim деген? Canvet. Jenibek деген біздің де чоң атамыз бар. Evet. Bu estelikte kalan türakta biz yok. Şu dasturxonga baraka versin Alloh taolo. Tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin, bola chaqangiz bilan uzun bo'lsin, baxtlilikda yashaganingizga nasib bo'lsin. Qarliqda yaxshi palpaygan chalvoningizda ömrünüz uzun bo'lsin. Elimiz, yerimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Amin. Rabbina atayna fid dunya rahmat. Rahmat. Çok rahmat. Rahmat. Bizden ata babamızdan kalgan aytılgan sözlerini, murazını biz atkarıp atabız. Kalgan Xitoy memleketçilik olsun. Munga oturgan attı. Barıp geliş bol. Munga birbirimiz arlaşıp yürüyelim bu yakta. Bu tuğan degen uşul. Arlaşıp yürüyüşkönde tuğan bolat desinler. Ardaşımız. Rahmat, taş balgılar. Ош шарында дагы бир маанилүү жолугушуу болду. Коноктор Жору урусунун санжырасын изилдеп, аны китепке айландырган Турдумамат Иргешев менен жолугушту. Анын көп жылдык эмгеги үзүлгөн тарыхый байланышты кайра жандандырууга чоң өбөлгө болгон. Кыргыз элинде ак калпак менен чепкен жөн гана белек эмес. Бул терең урматтын жана ыраазычылыктын белгиси. Bu aksakal. Bu köpten beri men samağanım. Anam bu Kıtayda tuğanların aksakaldardı sizge bir asiye bu. Jor tuğanlar var. Musafir jor tuğanlar. Bu jeke var jolalı korsuk emes. Şu cüttag aksakaldardan sizge siye. Anam kalpa Kırgızstanda kalpa ukandı çapan bolsa şahsen diye çapar. Sizge kança yıldan beri? Buna ürünmüşten gel ölsen ürünmüşten aldım. Kırgızistan'da yok bunda kalpa. Hani sizin hizmetiniz köp. Bana bizim jorlarda, şu Kıtayda jorlarda birinci oltusu kanday yazgan bolsanız sizi körkümge çıkarıp Kırgız eliге tanıtıp koyduğunuz çoğun rahmet bununuzga. Öte çoğun rahmet. Allah razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Bizden kayıtpısa Allah'dan kayıtat bunun barlığı. Biz yoğulup ketip atkan elde kayra tiriltip bana elge koşup otasız. Bu degen çoğun sıyımlıktan atkan iş. Токуражы менен жолунажы Турдумамат агага ак тилден ыраазычылык билдиришти. Анткени санжыраны сактап калган адамдардын эмгеги бүгүн 2 кылымдан кийин туугандарды кайра табыштырды. Жолугушууда санжыралар салыштырылды. Ар бир ысым, ар бир ата, ар бир муун тарыктын үзүлгөн шакектерин кайрадан ширетип, бириктирип жаткандай эле. Sanjıra деген bu Kırgız elinin yaratılışın, Kırgız elinin uyumduluğunu bildirgen özünçe çoğun nerse, ona oşan nesenen Kırgız'ın adigine urusunun jor tuxumların izildi, şu meni tağırıma tuş kelgen eken, ona oşan nesenen 10 yıllar boyu tuğan uruktardı izildir, hazır şu ahırına jeteyin dep kaldık. Buna oşalardan birisi, ona Kıtay Respublikasındağı yaşagan jorlar. Alar bilen köptөгөн жылдар бою, 10 жылдар бою байланыш такыр үзүлгөн экен. Кийинки мезгилдерде биз изилдеп, ошол Кытайдагы мурдагы мезгилдерде түрдүү шарттар менен ошол жака көчүп, ошол жакта жашап калган Кытай туугандарды, анын ичинен ошол жору туугандарды таап, мына жорунун санжыра китебине киргизип атабыз. Мурдагыларга да киришти. Кудай буйруса мындан кийин бул жору urusunun tuxumdары, Kırgız elinin oşol Kıtayda tuxumdары менен бул жактагы элдер тыгыз байланышта болот. Дагы бала чакасы укумдан туxumга чейин санжырасы жазыла берет деген ойдамын. Кыргыздын уруларынан ар түрдүү баатырлар чыккан. Мына ошолор өз мезгилдеринде элин коргоп, жерин коргоп, өзүнүн улутун, уруусун, тууган уруктарын сактап калган. Мына ошондойлордун бири бул Жору урусунан чыккан Шабата баатыр.
Şabata Batır öz mezgilinde şu Kırgız elinin anışından Joru urusunun başına düşken kıyınçılıklarda elde jurtqa baş bolup jamançılıklarda daima kutkarıp çıkan adam bolgan. Anın uruktары mına бүгүнкү күнгө чейин жашап атат. Мына көбүнчө булар азыр Кытай Республикасында жашашат экен. Булардын кабарларын угуп биз абдан кубанып жакта тургандар. Шабата Батырдын тарыхы санжырасы боюнча айтсак, бул Кыргыздын эски уруларынын бири Жору урусунун Коңур уулунан болот экен. Бул өз мезгилинде ошол элин жерин коргоп, ошол жактарда жашап калган тукумдары мына биздин Ош облусунун Кара-Суранын аймагында жашап, бүгүнкү күндө да жашап келип атышат. Бул өз убагында эл үчүн, жалпы кыргыз эл үчүн өтө көп эрдиктерди жасаганды тарыхта белгилүү. Бүгүнкү күндө булар Шабата Батырдын уруктары өздөрүнчө топтолушуп, мусулманчылыктын шариятына жараша Курандарды окутуп, тукумдарын изилдеп атканда бул чоң нерсе. Бул келечектеги Bunlar tukumlar için, жалпы эле Кыргыз элинин тарыхы үчүн, Кыргыз элинин келечеги үчүн чоң мааниге ээ болот деген ойдомун. Бүгүн сапардын эң ыйык күнү болду. Токур ажы, Жолон ажы жана жаңы табышкан туугандары Кербенколдун байыркы мазарын көздөй бет алышты. Дал ушул жерде алардын түпкү ата-бабаларынын изи калган. Санжырада айтылгандай, ушул жерде Кокон хандыгы мезгилинде Жаргыштак, Кошкыштак, Бештал жана башка аймактардан көчүп чыккан Кожо бийдин Коңур уулунан тараган урпактар жашап өткөн. Кийин алардын көбү башка аймактарга көчүп кетишкен. Бирок ата-бабалардын түбөлүк жайы ушул жерде калган. Бул жер жөн гана мазар эмес. Бул алардын тарыхы, бул алардын тамыры, бул алардын башаты, ата-бабалары, Кожо бий, Коңур жана башкалар жаткан түбөлүк жайы. Куран окулду, ата-бабалар эскерилди. Андан кийин бул эскерүү иш-чарасына катышкандар тарабынан Кербенколдун тарыхы жана ата-бабаларга арналган эскерүү баяндар айтылды. Аталарыбыз арман кылычу Жору урусун таап, бабаларың жерин көр деп. Бүгүн келип толкунданып табыз. Мен келгеле 45 жыл болуптур. 45 жылдан бери мына бүгүн сааты чыккан кийин үзүлүп кеткен аргамчынын кайра уланып атат. 200 жылдан бери биз катташпаган экенбиз Жору урусу менен. Ушундан бери мына бүгүн келип азыр кубанып жерди көрүп, биздин бабалар ушундай сонун жерлерде жашаган экен. Мен да бирдекен айтып кетким келет. Мына Жан Төрө кайнагага чоң рахмат. Ушуну уюштуруп, ушуну шу Жору урусун таанытып, Жору урусунун китабыга киргизип, ошо Ош областынан барып, Жулукбашка барып, жорулар тааныштырганга чоң рахмат кайнага сизге. Экинчиден эл журтума рахмат. Ушуну алып келип кечетен бери жакшы конок кылып атат. Конокко чоң рахмат. Ар бириңизге рахмат. Биздин максатыбыз эле ушу ата-бабасынын жерин көрүш. Бүгүн мына музейге келип, чоң аталарыбыз ошол жерде коюлган кийин ошол келип Куран окуп кетип атабыз. Биз Кызыл Судан, Кытай Республикасынын Кызыл Су областынан Кыргызстан Республикасына көчүп келген жоруларданбыз. Атым Жолон. Биз мышы жору туугандарды издеп жүргөнүбүзгө көп жылдан бери издеп жүргөнбүз. Бул санжыраны 2010 жылдан бери издеп жүрүп, акыры биздин ата-бабалардын уламыштарына улап, бүгүн 2 күндөн бери таанышып, улап ош жергеске келип турдук. Биздин ата-бабаларыбыздын таралган Адыгенеден таралган, Адыгенеден жорунан, абияга Серге Батырдан, Кожо бийден, Коңур бийден, Абдалдан
Сүйер уулу, Кудай назар уулу, анан кийин ошо биздин Кытайга көчүп барган Шабыто Батырдан тараган урпактарыбыз. Biz şu 1780 yıldan 1800 жылга чейин şu жака барып, şu жакта туруп калганбыз. Азыр şu Кытайдын şu Жыгын, Жулукбашы, Атойнок, Гез, Көрүк деген жерлерде негизинен şu жакта жерлешип жашайбыз. Азыр көбөйүп şu кезге чейин bir 4-5 миңдей жогору барыбыз. Bu dagı Kıtay Respublikasının bizge көрсөткөн камкорлугу биздин şu көбөйүп, şu öz urpaktarыбыз biz көбөйүшүбүзгө өргөлүү болгон. Şunday эле урп адаттарыбызды, сат санааларыбызды сактап келгенибизге көптөн көп салым кошкон. Аякта болсо да Манас ата бабабыздын эстеликтерин орнотуп, Кырык жөнөн эстелигин орнотуп, Manas'ты даңазалап, Манас эпосуну эл аралык уюмга дагы даңазалап жеткизгенге көптөн көп салым кошту. Биз партия өкмөткө дагы көптөн чоң рахмат айтабыз. Ушу 2 күндөн бери ош жергеске келип, жогору туугандар менен, ай жогору туугандар менен табышып, булар астыбыздан жакшы тосуп алды. Буларга да көп чоң рахмат. Ушул иш-чараны уюштурган şu жогору бир туугандар менен табыштырып, şu санжырага киргизген Мамет Турду аксакалга да көп чоң рахмат айтабыз. Ошондой эле Мамет Урайым агага, Амарбек агага чоң рахмат айтабыз. Şu келип ата бабабыздардын şu жаткан мүрзөлөрү, буякта Коңур бей, Кожо бей, Сүйөр, Абдал деген ата бабаларыбыздын жаткан мүрзөсү экен. Ушул жерге келип Куран окуп, дуа кылып отурган кезибиз. Biz şu urpağımızda ulap, uçuğumuzda ulap kelgenimizde çoğun suyunup, işçimizden kuvanıp oturgan gezimiz. Şu el jurtga çoğun rahmat bizde şu öz bir tuğanlarını, joğutkan tuğanlarını tapkanda kuvanıp, iyileşip, kuşaktaşıp, görüşüp, bugün şu yerde çoğulup oturabız. Bardık jor tuğanlarga, barlık Kırgız elime çoğun rahmat, çoğun köpten köp rahmat aytamın. Assalamu alaikum. Урматтуу жана кымбаттуу туугандар. Мына биз ушул жерде чогулуп, мына ушул жерге жыйылганыбыздын себеби аты жоруларды бардыгын чогултуруп, тууган уруктарды бири-бирине тааныштырган биринчиси Амирбек жана Жолон атокур туугандарыбыз келип, ушул инициативди көтөрүп бардыгыбыз ушул жерде чогулуп турабыз. Эмнеге ушул жерге келдик? Бу жерде биздин ата бабабыз, жети ата жети пуштуларыбыздын кабырстаны ушул жерде экен. Ошол ата бабабыздын жети пуштуларыбыздын кабырстанын зыярат кылып келип, жамеки бир эле жерден эмес, оягы Кытайдан, буягы Өзбекстандан, жамеки колу кошуну мамлекеттерден келип, жору аттуулар келип отурабыз. Мына ушул келген жору аттууларыбызга, тууган уруктарыбызга, ошо алыс жакындан келген туугандарыбызга ар бир койгон кадамдарына Алла Таала аксанаттар жазсын. Алла Таала биринчиден ушул инициативди көтөргөн Амирбек, Жолон жана Аттакур аттуу туугандарыбызга Алла Таала өмүр узкусу берсин. Жакшы күндөрдү ата этсин. Иштери ийгиликтүү болсун. Тапкандары пайыз баракалуу болсун. Не максаты болсо Алла Таала максатын толук берген болсун. Амин. Даими ушу жорулар каерде болбосун, каерде жүрбөсүн, чогулуп, бири-бирин таанып, бири-бирин тууган экенин билип, урмат затка, жакшы сый сыпатка эге болуп жүрө берелик. Рахматыга я архамар рахимуллахи бар. Бүгүн 2026 жылдын 4-июнь күнү biz азыр Ош областынын Кара Суу районунун Кырбанкол деген айылында турабыз. Бул баягы жогору туугандар менен чогулушу, буякта Кытайдан келген туугандар бар, Өзбекстандан чыккан бар, ошо Амирбек аркылуу таанышып калган туугандар менен азыр отурабыз ушул жерде. Ошо өткөн бабаларыбызга баарына Куран окуу бул жерде, могу жерде жай бар экен. Ошону эскерип, бүгүн эскерүү күнү болуп атат. Азыр
ошол бары неме кылып жакшы тилек менен тиги Кытайдан келген туугандарыбыз ошо өздөрү ниет кылып ушул жерден кичине кам чыгарып ушул жерден эскерүү анан неме ошо ата бабаларыбыздын арбагына Куран окуйл деген ниети ишке ашып ошо отурабыз ушул жерде чогуу. Эми Кудайым баарыбызга ден соолук берсин, кимибиз кайсы жерде болбосо дагы азыр эми уурулуктан неме алып туруп кыргыз элинин мындай биримдигине багыт алып аткан учурубуз. Баарыбыз тынч бололу, аман бололу. Кудай буюрса ошо жолон тууган менен токур тууганды эртең бүрсү күнү Күлчөдө, Алайдын күлчөсүндө ошол жерде дагы Элчибек туугандардын жолугушуусу болот. Ошолорго барабыз, ошого келдик эле. Бул иш-чара дагы жолдо чыгып калып насип экен. Өзбекстандын туугандар менен баарын ошол жерде Куран окуп, өткөндөрдү эскерип отурган учурубуз. Мына ата бабаларыбыз өткөн жерге топтолуп отурабыз. Ушул жерде мен дагы Атахан аттуу чоң атабыз бети ушул жерде болгон. Атам көп айтчу эле, бирок ал малдарда жакшы экен. Кулакка кирип кирбестен эми жүргөн экенбиз. Мен жашыбыз чоңоюп, калган малдан адам зат ойлонот экен. Аллага шүгүр, миң ката шүгүр. Мына ушу туугандарды көрүп абдан кубанып отурамын. Өткөндөрдө жерлер женнетте болсун. Ахиретте абад болсун. Мындан кийин дагы сизде топтолуштарыбыз боло берсин. Бачкабыз менен катмаш кылып, тууганчылыгыбыз үзүлбөсүн. Алла Таала бардыгыңарга узун өмүр берсин, чынбайлык берсин. Бачкабыз менен баш көз болуп, биримдигибиз узак жылга чейин чозулуп, жакшы күндөр насип кыла берсин. Азыр биз мына четке айтқанда Оштун аэропорттун этегинде Парсе деген Анжамаланын жарымы Өзбекстанга өтүп кеткен, жарымы Кыргызстанда калып кеткен. Мен атам аты Камчынын атасы Камалдын атасы Атахан. Атахан чоң атабыз ушул жерде, Камал атабыз Соколор мектебинин алдындагы коммунизмде, атам ошо азыр өзүбүздү Ташмазар деп коет, азыр Анжамалага Кыргызстанга өтүп калган, ошол жерде коюлган. Биздин жашообуз ошакта азыр айтабам, Амкул акам, атам ошо Камалдан таркагандар. Атахандын эмесинен Ташбай акам келген өсөр акам. Ошол жерден ошо Ташбай менен ошо Камалдан таркагандар ошол жердебиз. Дагы немеде Өзбекстан ички жерлеринде бар экен. Эми олар туруп азыр бир-экинчисини табыш кыйынраак болду. Жолон дегени бар экен, немеде экен, баба деген немени балдар экен. Бир эже тапты, Гүлнара деп, ол Гүлнаржем азыр ошол жерде насип кылса бирден окуп калат, жолугушуп калат. Камчы дегени бар экен, Кубаныч деген балдар бар экен. Олар Южный Аламышык деп коет, Жаракут районуна карайт. Ошол жакта жашашат экен.